Достор, баарыңардан кечирим сурайм. Пайда келтирем деп зыян келтирип алган болсом, айрымдардан сөз ээсин табат. Болгону мен хак нерсени айттым. Эми тамдоо достор өзүңөрдөн. Ар кимдин рызкысы өзүнө таандык. Жол радионда ушунча жатпай коелу дейт. Адамдар менден ары группага пересайт эткен. Жол радионда болду, тема чечилген го 2,5 болду. Ошо ойдон эле сүйлөй эле коюш керек ончо. Чынде, ошо скидка алганда жол киреден деп ошодон башталып атпайбы? Услугадан кылып берем, братан, чистамына, от души деп. Ар ким өзүнүн эле сүйлөгөнүнө эле жараша, бирөөдөн минус издебей ар ким өзүбүздү контроль кылайлы. Эркекче надел чыкты. Группадан дагычы. Ар ким армиядан айтып. Я чоң машиналар, джиптердин бардыгын $3000 салам. Тегел 2,5 салбайм. Братан, чоң машина, чоң месте эрлейт деп. Биз ошо мурункулар эле сплоченно жестко айтып койсок болду. Жигиттер, короче, 2,5 ким 2300дөн, ким 200дөн кылып аткан болсо, жестко, короче, деп болду. Анан өзүбүздөн сөз чыгып атса арзандатайлы, мындай кылайлы деп. Конечно, олорго жагы берет де. Кой качабы бекер жүргөндөн көрө 2000ден салып туруп $300 жол кирадан жегеним зыңк болот депчи. Бизден зависет эт өзүбүздөн, Олар бизге карап иштешет де. Конечно, Илазе, ошентсең эле бар клиенттер жол кирадан арзандатты, кой өзүм барып жасатып алайын дейт. 1000 сомдон кылсаң мында ыраазы эмесиң. Оны моюнга алыш керек. Ассаламу алейкум, жигиттер. Мына азыр баягы машина ташыган автопруштарчы Дубай, Корея, Америка бол бир бааны чечише албай атпайбы. Эми жигиттер, Аскар братан деле, Дастан деле, берки ким эле? Бауыржан айтмакчы, ачыткы деле, эми ачыткы десек баягы одоно болуп калат чындыгындачы. Бектур Лайф делечи. Кыргыздын балдары да. Анан эми бирок чындыгындачы, Дастан братан көтөрүп чыккан маселе туура да. Эгерде 1600дөн болуп элдин колуна ошол бага тие турган болсо, страховкасы менен, майда чүйдөсү менен колуна тие турган болсо, бул өтө сонун маселе. Бул өтө жакшы маселе. Элдин чөнтөгүнө, карапайым элге бул чоң жардам. Мисалы, бул жакта канча $500-600 бул 50 000 сом деген нерсе да. 50 000 бул карапайым элге өтө сонун акча да. Чоң акча. Анан Бектурлаев багы Дастанды каралаш максатындабы же кандайдыр бир максаты эмне же болсо өзүнүн актаныш максатындабы улам эле видео чыгарып, Дастандын командасы өзүнүн катасын сезди, ал бизге мындай совет айтып атат, Дастан акылдуу бала экен деп өзүнүн кайрагынын үстүнө коюп туруп, Дастанды кайра түшүргөн бул туура эмес да. Ал Бектур баягы анын оюн эл түшүндү ужечи. Анан Аскар кече барып видео тартып, элге баягы прямой эфир менен кирип, эметип атканда, ал жерде машиналардын баягы коопсуздугу же болсо келип Кудай сактасын, өрттөнүп кетеби, порттон чөгүп кетеби же эмне болот, башка нерсе, машина алып келип, трал менен алып келип, бияка жүктөп, груз кылып, ал биздин мойнубузда, ал дагы акча деп атпайбы? Дастан жок, мен НДСти алып элге берейим депчи. Эгерде ошол Дастан айткандай болуп элдин колуна жетсе, бул өтө чоң иш да. Анан эми Дастан, сен салган машиналарың элге келелек, сен биринчи машинаны сал депчи. Азыр багы прямой эфирден, TikTok, Instagramдан күндө эле көрүп атпайбызбы? Эгерде ошол Дастан айткандай болуп келип элдин колуна тие турган болсо, мисалы Дастанга действительно бакай калпак эмес, Кыргызстанга чакырып туруп ат мингизсек дагы болот да. Себеби канча бир миллиондогон адам, 100 000 деген адам заказ берет машиначы. Действительно, мисалы Америкадан бир аз күтүп койсоң арзан келет экен. Кече багы эфирден көрүп калдым. Заказ берген бала өзү кирди эфиргечи. 2,5-2 айда Грузияга келиптир машинасы, Subaru. Грузияга келиптир. Эми Грузиядан бул жака, грубо говоря, 2 ай, 2 жума дегенде колго тиет деп айтып атышат. Ошол машиналар келсин, Дастандын салган машиналары
Кыргызстанга келип элдин колуна чыгып видеолорун көрөлү. Эгерде ошол нерсе чын болуп кала турган болсо, анда Дастанга чындыгындачы чакырып туруп бакай калпакты кийгизип сыйлап койсок дагы жарашат да. Эгер андай болбой кала турган болсо, анда башка иш. Достор, Орозонун алдында баарыңардан кечирим сурайм. Пайда келтирем деп зыян келтирип алган болсом, айрымдардан сөз ээсин табат. Болгону мен хак нерсени айттым. Эми тамдоо достор өзүңөрдөн. Ар кимдин рызкысы өзүнө таандык. Assalamu alaikum. Азыр 2 күндөн бери интернетте ачсаң деле, YouTube сайсаң деле бүт эле аскар болуп атат го. Эми биринчи тарабын уктук уже, көрдүк. Ооба. Өзүңдүн оозуңан да мындай укпайлы, уже эл деле күтүп атса эле уже экинчи тарабы. Ассаламу алейкум. Жыластар. Баягы медиаларга бир кайрылып коюнчу силер анда обложкаларды аяктан таап атасыңар. Шок депчи. Мен өзүм көрүп алып чочуп кетип атам го. Эмне болду депчи. Нормально, бул нерсени деле туура кабыл алыш керек. Макул жооп берели, урматтуу кыргыз элим. Мисалы мына Корея, Дубай боюнча сөз болуп атпайбы. Кореяга мен киришпей эле коюн. Себеби ал жерге мен кече кирген жаш балам чындапчы 1 ай 2 ай иштеп атам. Ал жакты өздөрү түшүнсүн, себеби биз кандай десе ал жак мен ошондо иштешип жүргөнбүз. А Дубай 100% мага тиет да. Дубай деген болсо эле сразу Аскаровто Дубай элестетчи. Дубай жөнүндө маалымат берип коелу. Дубайда ба проезд 1500-1600 депчи түшүрдүк деп атышат го. Бул мурда деле бар эле өз негизичи. Өзү мен билгенден кыргыздардан 3 чоң кыргыздардын логистикасы бар. Эми аз ба кыргыз менен иштешпесең опасный да иранец менен иштешип калсаң. Анан ошол логистика менен иштешип келебиз. Мисалы мен эгерде ар бир клиент мага чалган болсо, мен логистиканын шефи менен да улап туруп мына подтверждать этип бере алам да. Ан бул 1500-1600 эгер чындап Кыргызстанга жакшы келген болсо, биз даярбыз. Бирок былтыр мындай болгон. Бир 100дөй машина Иранга келип туруп, ошол бир иранец бир логистика менен иштеп, машиналарды бияка өткөрбөй, анан ал жерде парковкада туруп, анан кайра аукционго чыгып кеткен. Ошол адамдар азыр көрсө керек, меничи офиске чейин келип жүрүшкөн. Аскар ушундай болду, кандай кылсак болот деп анан кайра биздин иштешкен логистикалар алып чыккан. Мен ушул убакка чейин мисалы, мен өзүмдүн атаңдаштарымы, өзүм коллективтерим бир да жамандаган эмесмин. Алардын баардыгына ийгилик. Эгер ушул нерсени коюп, ровно кылышкан болсо, почему нет? Биз любой момент иштешип кетебиз. Анан деген мындай да, аукциондон алып эле деп коюш оңой. Кыргызстанга келгичеңдик жооп берген эң кыйын. Мен мына практикаман башыман өттү. Канча жалып, канча мотор коробка, канчасын жасат. Бул нерсе боло берет. Болуп келген и дальше боло берет. Анткени техникада. Анан былтыр биздин бир машина өрттөнүп кетет. Мисалы ушу логистикалар көрүп турат. СНГ деп логистика бар. Полный компенсация кылып берди. Бир машинабыз күйүп кеткен, бизден тышкары дагы бир 2 машина күйгөн, бирок логистика жооп берди. Ушундай моменттер бар да, туугандар элестеткиле. Азыр мен $400 жол кирадан качып туруп, мен 3 машина алганда эле сразу $60,000 болуп калат. Мен 3 машинадан пайдам 100 машинаныкын кошсом дагы аны төлөй албай калам. Ошого бул жол киралар Кыргызстанга келсин, түшсүн, нормальный болуп жолуна түшкөндө аны иштешебиз. Аз данный момент мен ал менен иштеше албайм. Анткени мен оозум күйгөн уже. Былтыр эмес, мына өткөндө эле баягы машиналар 90 күн, 95 күн кечиккенде, ошондо бүт арзан логистикага качуунан кийин ушундай болгон да. Амба бир тарап эле болуп интернеттен ой, буну жептир, ону жептир. Мен өзүм жегениме өзүм жооп берем, мисалычы. Мен бул иште до конца. Мен иш кыла берем, бирок иш жүзүндө доказать ете берейин. Мисалы красавчик, мисалы атын атап коеюн, Али. 1600дөн деп атабы, мен Алиге давно айткам, Американы мисалы Аскар аукцион сбор аяк-бак дегенде сен аккаунт даярда, биз иштешебиз депчи. Ан кече плюс-минус наркы белгилери болуп кетти. Эгер ошол себепчи болуп калган болсо, мен до конца, данный момент эгер Кыргызстанга Дубайдан келген болсо машиналар зынк болот. Любой момент иштеше беребиз, бирок келсин, көрөлү, машиналар компенсация мисалы. А биз берде логистикалар менен договорубуз бар. Эгер каласаңар, ким менен машина алган болсо, мен логистиканын шефи менен өзү менен сүйлөштүртүп, силерге мындай зынк кылып чек менен бере алабыз бизчи. Анан бир тарап эле сүйлөсө, ай жебириптир, анан мындай кылып бириптир депчи. Туугандар, мен услугага иштейм да. Услуга иштейм. Бизде страховка деген бар. Туура проездге кошулат. Бирок страховкасы бар анын. Эгер Кыргызстанга келген болуп, толтура айтып атам го, стоянка, мисалы гараждан туруп, портко чейинки алардын баардыгын клиенттен биз акча албайбыз, бүт ошонун ичинен кетет. Ошого мындай шуамайды коюп эле сада болоюндар. Ассаламу алейкум.